Ариф Аңсатын апасы жыланга талгак болгон экен. Кийинки 20 жыл ичинде улуттук тарыхыбызды калыбына келтирүү, унутта калган легендарлуу ысымдарды өз ордуна коюу иши бир топ эле алга жылды. Аттары көмүскөдө калып, чындык үчүн дили жана дини, адилеттүүлүк үчүн өмүрүн саяган, акыры кызыл аскерлердин огунан шейит кеткен же Совет өкмөтүнүн куугунтугунан качып, Кытай менен Ооганстанга ооп кеткен, укум-тукумдары Пакистан менен Европа өлкөлөрүнө чейин тарап кеткен басмачылар тууралуу адилеттүү сөздөр дале болсо жетиштүү айтылга келет. Ырас, басмачылардын баары эле баатыр эмес, арасында ар кандайы болгон. Баатыры да, чыккынчысы да кездешкен. Бирок алардын арасында Ади Паңсат менен Айтмерек Курбашы, Көр Шермат менен Абдыш Мерген сыяктуу адамдар бар. Ошондой аты жөнү эл оозунда калып, бирок тийиштүү тарыхый баасын ала албай келе жаткан атактуу ысымдардын бири Алай жергесинен чыккан Ади басмачы. Адидей тикирейип тиктебе деп алалыктар азыркыга чейин айтып келишет. Ади Кожоев Алай, Анжиян, Кашкар чөлкөмдөрүнө атагы чыккан атактуу Корбашы. Алай элинин түбөлүк сыймыкка бөлөнгөн инсаны. Бөлөлүү айылынын Өрдөш жайлоо конушунда 1890-жылдары туулган. Анын ата-бабасы Балбан, эр жүрөк баатырлардан болушкан. Түпкү аталарынын бири Чээке баатыр жөнүндө тоокелер тарыхында аябай кызыктуу уламыштар айтылып калган. Адинин балалыгы жөнүндө кыскача сөз кылсак, анын энеси Алайкуу өрөөнүнөн чыккан ай чырайлуу, акылдуу, жомокчу жана жамакчы аял болгон. Атасы Кожо көзгө атар берген болгондуктан, Адини кичинекей кезинен эле Кызыл Сороң, Аксай, Тастар ата сыяктуу ак жалтаң зоолорго өзү менен эчен ирет алып барып, ок атууга, эр жүрөктүүлүккө тарбиялаган. Эл арасындагы сөзгө кулак салсак, уулум жолборс жүрөк болсун деп Адиге жолборстун жүрөгүн жетирген деген да сөз бар. Кийин Кыргызстан жергесине Совет бийлигинин орношуна каршы күрөшкөн түштүк Кыргызстандагы басмачылык кыймылдын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Ади Паңсаттын апасы жыланга талгак болгон экен. Эки жолу жеп, биринде ал тургай бээ сааганы желеге бара жатып, жыланды кармап тирүүлөй эле жеп салган. Бирок ошондо да талгагы канган эмес дейт. Кийин Ади Паңсаттын жакын досу чыккынчылык кылып, атып өлтүргөнүн уккан апасы талгагым канбай калгандай эле баламдын өмүрү кыска болорун билген элем деп ыйлаган экен. Ади жылан сыяктуу көзүн ирмемей тиктеп, уктаганда да көзүн жумбай уктачу дешет. Ади жумурай журтка басмачы катары таанылган. Басмачы деген ким? Совет бийлигинин атеизмден таанып, ислам динин бекем тутунган, сүннөткө бекем, бир сөз менен айтканда такыба адам болгон. Ошондуктан ал кездеги бийлик өкүлдөрү басмачыларды элге жаман көрсөтүп, чыккынчы катары таанытышкан. Бул адамдын элине болгон кызматы, баатырлыгы тарых беттерине басылбагандыктан көпчүлүк эл биле бербейт. Акыркы жылдар ичинде гана окумуштуулар тарабынан изилденүүгө алынып, анын өмүр баяны тууралуу ар кандай талаш тартыштарды туудуруп келишет. Сиздер басмачылар тууралуу кандай баяндарды билсеңиздер, комментарий аркылуу жазыңыздар.